Бандиттер менен мамилеси жакшы болсо, балким булар наркотикти сатуусу ыктымал. Урматтуу КМГнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Көрсө ошо неме экен? Көлбаев камчынын жейини экен. Усупов Айбек деген. Спортсмен жакшы жигит экен ошол кезде. Анан келип коркутту. Могул үй үчүн, анан могул фирма үчүн кан төгүлөт кыскасы. Силерге кайсыларын жазган? Энтакай жазган эмес беле? Кымбаттары деле бар. Индийскер кымбат да. Бул бала жөнүндө эметкенде бул баланы сыртынанчы эч бир адам муну алдап кетет, же болбосо митет деп ойлобойт. Бул мындайча айтканда акмак жигит да. Узамат крышаны ачып, ал жерден жашабай чыгып кетсин деген талаптар менен кайрылса, тиешелүү адамдар келип ишти жаап койгон экен. Эми минтип мыйзамсыз курулган объекттерди баарын буздуруп жаткан вице-мэр ушул маселени карап, тиги жашап алганды чыгарып, домдун үстүн ачып коюуга кудурети жетер бекен? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман биртугандары. Мурдагы иликтөөбүздө Азамат Алымкулов деген таксыр болмуштун адамдарды кантип чуу түшүргөнүн жана алдамчылык беренеси боюнча айып коюлуп, издөө жарыяланып, Египеттен кармалып келингендиги боюнча айтып берген элек. Эми ошол иликтөөнүн уландысын айтып берели. Алмаз Мамбеталиев Индияга, Пакистанга, Бангладешке даватка баргандар үчүн билетти арзан баада сатып алсын. Даватчылар документ иштеринде жүгүрүп кыйналып жүрбөсүн деп атайын билет документ жагын бүтүп бере турган фирма ачат. Анан республикалык машвара болгондо мен болуп берейин деп Азамат Алымкулов өзүн намзаттыкка коюп көрсөтөт. Ошентип Мамбеталиев ал фирманы Азаматтын атына өткөзүп берет жана ишти Азамат Алымкулов алып бара баштайт. Бирок сагызган сактыгынан өлбөйт, суктугунан өлөт демекчи, даватчылардын билетин арзандатпастан тескерисинче үстүнө $100 кошуп сатып жатканы билинип калат. Машварада деген келип отурат да, көп кишичи бүт республика. Ошол жерден сүйлөп атып эле анан Азамат менга бергиле билеттерин, мен жоопкерчилик алам деп өзүн алган да. Азаматка ишенип аманат түрүндө берилген Индияга, Пакистанга, Бангладешке кетип аткан жана башка мамлекеттерге даватка кете тургандын тудай обратно билеттерин ошо мойнуна жоопкерчилик болуп алат. Тияктан баасын билем, ошо чогуу турганда кыз менен билеттерди чыгарып аткан. Анан айырдан башка акча төлөдү да, анан Көкжарда үйдүн Рахмат намазкананын подвалында жамаат күтүп атты эле. 15 киши, 10-15 киши бар болчу. Ошонун 4-5-өөнү ошол жерден билет жазатты дагы. Барганда эле ошо 4-өөнүн үстүнө $400 кымбат аларга бергенин байкап калдым да. Кийин Азамат Алымкулов менден жер, ал эми сенден толук акчалай каржылоо болуп үй салалы деген сунушун айтат Мамбеталиевке. Ал эми Мамбеталиев ал жердин документи барбы, көрсөтчү десе, Азамат Алымкулов ооба бар, кыжалат болбо, бир жерге катып койдум эле, аны таппай жатам деп жалган айтып жүрө берген. Көрсө ал жер башка бирөөнүн атында болуп, жасалма жол менен 2014-жылы гана Азаматтын атасы Надырбек Алымкуловго өткөзүлүп берилет. А бирок үй 2008-жылдары салына баштаган. Чынында бул жер Урманбетов Тынарбекке тиешелүү болгон. Ал 2014-жылдын 13 февралында Манас аэропортунан Москвага учуп кеткен бойдон бүгүнкү күнгө чейин кайтып келген эмес. Бирок ошол эле жылдын 14 августунда Урманбетов Тынарбек доверенностун негизинде үйдү өткөзүп берген жана жасалма колу да коюлган. Алим Асанов аны бир айдан кийин Азаматтын атасы Надырбек Алымкуловго сатат. Эми суроо: Урманбетов Тынарбек 2014-жылдан бери Москвага кеткен бойдон бүгүнкү күнгө чейин келбеген болсо, ал кантип Асановго доверенность жазып берет жана Асанов аны кантип Азаматтын атасы Надырбек Алымкуловго сатат? Муну каттаган нотариус эптеп жасалма кылып өткөзүп саткан Урманбетов менен Асановду да жана ушул иштин башында турган Азамат Алымкуловду да жоопко тартуу керек. Мына ушунун аркасынан УКМга түшсө, көптөгөн прокурорлордун жер мафиясы боюнча былыктары чыгат. Себеби бул маселе боюнча
сүйлөшөлү, мындай эле бүтүрөлү деп жанталашып жүгүрүп жүргөн бир нече прокурорлорду билебиз. Ошентип үй бүткөндөн кийин кадимки өзү куруп алгандай, муну мен курганмын, мынча $1000 акчам кеткен деп кулакка лагмандарды илип, өз башымча бөлмөлөрдү көрүнгөнгө сата баштайт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бирөөнө да үйдүн документин өткөзүп берген эмес. Балким аларды да эртең булар квартиранттар деп сотко берип кууп чыгууну көздөп жаткан болушу мүмкүн. Себеби мындай иште Азамат Алымкулов жана анын иниси Узамат Алымкуловдор тажрыйбасы бар болуп, буга чейин да бир канча кишилерди кууп чыккан жана башкаларды да сотко берип кууп чыгып жатышат. Азыр квартира боюнча сот болуп атат, квартиранттар чыкпай атат деп. Сиз квартирант белеңиз? Мен квартирант эмесмин, бул үйдө деген мен акча чогултуп, мен байкеме берген акчаны. Байкем болсо Азаматка берген, ошо менен биз үйлүү болгонбуз. Бирок Азамат эртең оформить этип берем деп ошо бойдон жок болуп кеткен. Эртең күндүк мененчи. Канчага сатып алдыңыз? $32.500 болгон. Кыскасы Мамбеталиев кол алдында иштеген Азамат Алымкуловдун көптөгөн мындай акмакчылыгын билгенден кийин аны киреше чыгаша боюнча отчет бер. Үйдү көрүнгөнгө сатканга кууң жок. Тиги бизнеске, бул бизнеске киргизген акчалардын жыйынтыгы гана деп сурап жарга такай баштаганда ачык эле душмандашууга өтүп, анын байлыгын, үй жайын, фирмаларын ээлеп алууга кызыктар болгонбу, Айтор ортого Камчы Көлбаевдин балдарын салдырып коркутууга өтөт. Ошондой, анан август айы болчу, балдарым болуп, семьянын балдарын баарын жүктөрү салып көлгө чыгып атсак эле эшиктин алдына келип калды. Азаматтан анда 2-3 бала. Здоровый балдар экен, бирөөсү кичирээк экен. Анан келип эле Алмаз сенсиңби, сен эле, сен эмне бул биздин уважаемый таксырды абида кылып койгонсуң деп. Көрсө ошо неме экен, Көлбаев Камчынын жээни экен, Усупов Айбек деген. Спортсмен жаш жигит экен ошол кезде. Анан келип коркутту. Могул үй үчүн, анан могул фирма үчүн кан төгүлөт, кыскасы деп келиптир да. Алар келгенде мен айттым алардын бетине эле, бул деген аферист. Бул өзү аферист. Бул менин кол алдымда жүргөн бала, иничек, бир айылданбыз. Ушинтип иштеп жүрүп мени алдап баштагандай мен муну иштен отстранять этип койдум. Бул ушундай иштерди кылып атат. Силерге чейин барган турбайбы? Негизгиси муну кылган туура эмес деп мен бандиттерге айттым. Ошондо коркутуп келгенде кошуналар көрдү. Үстүндө Абдулбасит деген бар, ал көрдү. Бакыт Байке деген бар, кошуна, ал көрдү. Анан мен семьям көрдү. Анан да бир үйгө бир туугандар келген, мен 2 бала туугандар ушулар көрдү. Келгенде айтты, сен деген баланча оборот кылат экенсиң, монча акчаң бар экен, уктук деди. Үйдү салыптырсың, отметка эч кимге бербейт экенсиң. Эми ошондо Көлбаевка бериш керек болчу да. Көлбаевдин балдары келип атса, кан төгүлөт, бул үй үчүн бул. Кыскасы Азамат наводко бериптир, мындай акчалар бар. Бул ушинтип иштеп жүргөн. Анан азыр бул үйдөн чыкпай атат. Далил экен, аферист экен далилдеп бердим. Бирок алар болбой эле таарынба деп мени коркуп кетишти. Мен семьяман, өзүмдөн семьяман ал кезде Көлбаев күч болчу да. Мен коркуп эч жакка кайрылган жокмун. Бул бандиттердин келиши бул таксырга тийишпе, мал мүлкүңдү талашпа, болбосо акыры жакшылык менен бүтпөйт деген коркутуу эле. Ошентип мал мүлктү алып, жетишерлүү деңгээлде жыйнап бүткөнбү, секин куйругун түйүп, ажылыктан нары Египетке качып кетет. Кийин Азаматтын үстүнөн арыз жазылат. 2019-жылы паспортунун мөөнөтү бүтө баштайт. Ишти чала кылган экенмин дегенби, Айтор паспортун жаңылайын десе, арыз бар. Кыргызстанга келсе камайт. Анан айла жок кайрадан Мамбеталиевке кайрылып, баарын бүтүрөмүн, арызды алгыла деп жалдырайт. Иниси келиптир мага. Нурбек Ажы деген аксакал бар, токмоктуп ортого түшүпчү. Ошол эки байке аркылуу Узамат иниси барыптыр. Узамат келип бул жерге мага жолугуп элдешели деп инисин жиберген биринчи. Иниси келген мага. Анан кийин Узаматтын телефону менен сүйлөштүк. Нөмүрүн бербейт өзүн. Узаматтын телефону менен сүйлөштүк. Мен эми скоро алым болуп барам. Кой бүтүрөлүү иштерди деди. Мен хорошо дедим, мен барам дедим, кел деди. Биякта окуп жүрүп көп нерсени түшүндүм деп, анан кечиришелик, мусулман кечиримди болот да. Экөөбүз кечириштик, убадалаштык. Жанакы видеого тарттык. Да башка видеолор болчу, аларды өчүрүп таштаптыр. Жанакы меникини калтырып койгон турбай. Өзүн дагы мен кечирдим досумду, бул да мени кечирди. Экинчи
мындай кылбайбыз, мен түшүндүм деген өзүнүн да видеосу болчу, анын телефонуна тартылган болчу да. Келбей койду, телефонун неметип салды. Ошойдон келбей койду. Анан кийин кеч түшүнүп калдык. Анан паспортун көрсө продлевать этишкен үчүн чыгып келдешиптир да. Мунун кылмышы ушуну менен токтоп калган жок. Кыргызстанда алып кирүүгө тыюу салынган дары-дармектерди Индиядан, Египеттен контрабанда жол менен бир нече миңдеген доллардык зыяндуу дарыларды алып келип сата баштайт. Аны өзү аппак адам бойдон калуу үчүн сатуу иштерин инеси Узаматка өткөзүп берет. Мына бул номерге дары боюнча чалганыбызда Узамат Алымкуловдун кызы Патима алды. Жана дарыларды апасы сатаарын айтты. Adım Fatima. Açarsanız azapam номерин берем. 0997 20 30 20. Зарина. Кара кучур 214. Ал эми Зарина Алымкулова дарылар бар экенин жана 100-160 доллардан сатылып жатканын, ал дарылар Индиядан, Египеттен алынып келинери боюнча маалымат берди. Индиядан Египеттен келет. Ушул номерде WhatsApp жиберсең жазган эмени. Силерге кайсы дарын жазган? Энтакай жазган эмес беле? Кымбаттары деле бар. Индиялар кымбат да. Андай Египеттен, Индиядан келген дарыларды атасы Узамат Алымкулов көзөмөлдөйт экенин чоң кызы да тастыктап берди. Гепатит Г болсо менин атамдар алып келет да. Индиядан да алып келет, Египеттен да алып келет. Узамат. Алар кымбатыраак турат да дарылар. Мен номерин берейин, сиз чалып көрсөңүз болот. 077 20 30 20. Ал эми бул дарылар боюнча доктор Гүлнара Зуфар бул дарылар айыктырбайт. Ичкен адам өзүн айыккандай сезгени менен барып аябай зыяндуу болуп, копол тил менен айтканда даана уунун өзү болуп, адамга терс таасирин бере баштайт, дейт. Но я как доктор хочу сказать, что все эти препараты очень токсичны. Во-первых, они не лечат, люди становятся еще больнее. Гепатит Б, С, рак, там вот противораковые, противлейкемии там пишут. Это все является ядами, да, мындай айтканда, яды. Андан сырткары Узамат жана Азамат Алымкуловдордун кошунасы Тимур Мамбеталиев бир күнү үйүнө келсе, подъездин астында 4 киши унга окшогон ак порошок салынган бир сумканы 20 000 долларга баалап жатканы боюнча көрүп калат. Ал 4 кишинин экөөсү Азамат менен Узамат болгон. Ошол спортивный сумкадагы болгон порошокту көргөм. Көтөргөндө себелем түшкөн, ошол 20 000 долларга баалап аткан болчу. 3-4 бала турганда 20 000 долларга баалаган. Ошо айтып аткан сөзүн уккам. Бандиттер менен мамилеси жакшы болсо, балким булар наркотикти сатуусу ыктымал. Урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Бул контрабанда боюнча ишти өзүңүз көзөмөлгө алып бербесеңиз, кол алдыңызда иштегендерден пайда жок. Себеби мындай чоң көлөмдөгү дары-дармектерди алып кирүүдө чек арадагы УКМКнын кызматкерлеринин колу да болушу мүмкүн. Андан сырткары Узамат Алымкулов крышаны жаап алып, бүгүнкү күндө крышада мыйзамсыз жашап жүрүшөт. Ошол Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүнүн 77-домдо жашаган тургундар тиешелүү орган кызматкерлерине крышаны жаап алган себеп аба айланбай калды. Светти бирөөлөр акысыз пайдаланып жүрөт. Узамат крышаны ачып, ал жерден жашабай чыгып кетсин деген талаптар менен кайрылса, тиешелүү адамдар келип ишти жаап койгон экен. Ошол күнгө чейин Алымкулов Азамат жашап келген, биздин домком бар болчу, возрасттагы киши. Надиш деген байке ошону алдамчылык жол менен кирип, кийимге чейимде коюп турайын деп акырындык менен үй кылып жасаган. Анан Алымкулов Азамат алдамчылык жол менен качып кеткенден кийин иниси Узамат жашаган. Узамат жашап жүргөндө биз выселенияга берип, сотто бечейим МТУдан келип, элдерге келип кошуналарды кол чогултканбыз да. Ошондо выселение кылабыз деп МТУдан, акимияттан келишкен. Бирок Узамат ошол моментте деген бирден киргизген да, бирден киргизип, баарын киргизбей, бирок кошуналарга кол чогултканбыз. Кошуналар бизге ошол Узаматтын көчүп кетерин каалаган. Вычкаларды жаап жашап алган. Азыркы учурда вычкалар жабык, полностью жабылган, цементтелген. Азыркы учурда ошол чердачный помещениеде жашап келет. Эми минтип мыйзамсыз курулган объекттерди баарын буздуруп жаткан вице-мэр ушул маселени карап, тиги жашап алганды чыгарып,
домдун үстүн ачып коюуга кудурети жетер бекен? Андан сырткары Мамбеталиев Азамат Алымкуловго дайындап, Сиражиддин Дамланын медресесине Дордойдон 2 контейнер бекер берип кой десе, аны да $10.000 сатып пулдаган. Дордой базарынан бекер бер деп белек болсун, өзүнүн таргиби болчу. Алланын астында медресеге берсек кандай чоң сооптор болот деп өзүнүн сөзү болчу да, ошого берилген. Силерге бекер берип атам, сатып алыңыз дептир. Сиражиддинге чалып, арзан болот, алып калгыла деп. Ал деген $10.000 сатыптыр, бербейле. Ал кийин жана акчаларды үйдү алдап качканда, кирайт этип качканда, ошондон кийин билинип калды. Ошо контейнерлерди медресеге $10.000 сатыптыр. Негизи Азамат Алымкулов жана анын иниси эч жерде иштебесе, же жарытарлуу бизнеси болбосо, мындай байлыкка кантип жетип олтурат? Мисалы, Азаматтын атында бир канча үйлөр бар. Аны кайсы акчаларын алды? Эң кызык жери, бүгүнкү күндө ал Азамат Алымкулов мен эч качан Алмаз Мамбеталиевдин колунда иштеген эмесмин. Тескерисинче Мамбеталиев менин колумда иштеген. Ал менден $290.000 карыз. Бандиттерди ал чакырып келгендиктен мен мал-мүлкүмдү калтырып Египетке качып кеткем. Ал эми Мамбеталиевдин инисине квартира саткан эмесмин, акча да алган эмесмин. А Мамбеталиевдин аялынан үй куруу боюнча акча алып турган эмесмин. Жада калса бул аялды өмүр көргөн эмесмин деп ойду тоону сүйлөп жүрөт экен. Эмесе бардык акчаны Мамбеталиев кээде өзү, кээде аялы аркылуу берип турган. Жана булар дал ошол үйдө чогуу жашап турушкан. Чогуу жашасаңар, кандай күндө колунан акча алып турган Мамбеталиевдин аялын тааныбайсың десе, шариатта аялдын жүзүн көргөнгө тыюу салынат. Ошого мен аялдарга такыр карабайм деп күйдүрүптүр такыба болмуш. Эми карап көрүңүз. Карамак Турсун көзү менен тешип бергидей болуп, өзүнүн адвокаттарын ээрчип жүрөт. Карамак Турсун карматпаган жери да калбаган окшойт бул такыба болмуштун. Салпактатып дагы бир нечесин башын айландырып алганбы, аларды да ээрчитип жүрөт. УКМК ушуга окшогондорго жардам бергендерди көзөмөлдөбөсө, башкалардын кайгысынан бакыт таап жүрө беришет экен тайраңдап. Чынында бул Азаматтын жалган айтуу боюнча таланты бар окшойт. Дагы көрүнгөнгө мен акмын, жөн эле доомат болуп жатат деп актанып коет имиш. Алланы кайда катасын? Намаздан алыс, динден алыс адам сенин кебетеңди көрүп, бардык намаз окугандар ушундай экен деген тыянакка келип калмай болду. Чынында сенин жаныңда жүргөн досторуң, туугандарың, кошуналарың сенден жүз үйрөп, жардам берген прокурорлоруң акмак экениңе күбөлүк өтүп жатканында элдерге айта кетпейсиңби? Алдасаң ал келип сурамакта, качып кетпес болчу да мисалы. Келип маяка мен акчам бар эле, каякта Алмаз, каякта связга чыксын деп мага чыкмакта да. Ал базар меники деп атпайбы? Кантип Алмаз кирайт эткенин. Ал кирайт этсе ошол жерден эле кетпейле ушактан чечишпейби анда. Аныкы болсо. Качып кетпейчи алчы. Аныкы болсо базар келип маякта туруп, келе акчамды бар деп маяктан чечишпейт беле, туурабы мисалы. Аныкы болсочу. А эмнеге аяка кетип калды? Ошондо бул биз билчүк, что бул как прораб катары, прораб деп, вот Жылдыздын күйөөсүн эме ошол эме спонсор үй салып атат депчи. Бул бала жөнүндө эметкенде бул баланы сыртынанчы эч бир адам муну алдап кетет, же болбосо митет деп ойлобойт. Бул мындайча айтканда акмак жигит да. Ал өзү бир эле кишини алдаган жок, толтура муну алдаганда. Бул бала эмне деген бала экен деп түшүнбөйм. Алла Таала чыныгы жүздөрдү жакында ачат иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.